17 günü uşol түштөн кийин эле эч эмне гүрүлдөп неме болуп калды. Чыксак эле суу биракта өрүстө уруп аттыран. Но жерден немелерге чыгып айтып десек, келишти ушулар. Силер ооба бардыгы айылдар келип, чогулуп, onu жээктеп басып, эми кандай кылдык деп ошентип корктук. Эми биз деле кетип калалы десек, карыларыбыз бар. Мындай үйлөрдө жаш балдарыбыз бар, ургандарыбыз бар, кете албайдык. Жалал Абад шаарынан өзгөчө кызлар жарыяланган. Ошо күндөн бери азыркы күнгө чейин шаардык мэрия тарабынан, өзгөчө кызлар министрлиги тарабынан техникаларды бар күнү түнү иштеп, азыркы маалда 10 коргоочу тосмонун сол жегине кум шагылдарды түшүрүп, сол жегине душар келгендиктен 6 парокту жүк келип, суу сол тарапка бурулуп, 6 пароктон 20 метр жерин жууп кеткен. Азыркы маалда өзгөчө кылдар министрлигинин техникалары, Жалал Абад шаарынын техникаларынын иштери менен кооптуу жерлерди кайра калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Өз алдында кабар келгендиктен өз убагында келип, жергиликтүү ушул аймакта 569 кожолук 11 мекемеге кооптуулук жаралганда, өзгөчө кылардан министрлиги тарабынан адистер тез арада келип, ошону жоюу аракетинде иштеп, элдерди азыркы маалда коопсуздугуңар азыр жок деп ишендирип, ошо менен азыр иш-чара менен жүрүп атабыз. Кудай буйрса бүгүн кечке чейин коргоочу тосмонун немеси жабылып бүтөт, сууну бөгөө иштери. Анан арт жактарын дагы бүтүрөбүз. Бул дагы бир 2-3 күнгө улана турган иштерибиз бар.